Андан кийинки сурообуз, учурда Кыргызстандын тышкы карызы абдан көп дейт. Бул мындан келди, баарыбызга бөлүнгөн, Кыргызстандын ар бир жаранына бөлүнгөн карыз. $700 дээрлик. Дин багытында негизи карызды кандай кутулса болот? Ошол биздин бүгүнкү күндө каза болуп жаткан жарандарыбыз, алардын башында да карыз бар да. Алар деген ошо карыз боюнча эле тиги дүйнөгө кетип жатышабы? Эми бул карыз боюнча тиги дүйнөгө барганда карыз болгон мамлекет жооп береби, же болбосо ар бир жаран жооп береби дейт. Өтө оор суроо чындыгында. Өтүп кеткендер кантип кутулуш керек чындыгында? Бул карызбыз, биз аны төлөбөсөк жерибизди алып кете берет. Жер жоготсок келечегине кантип жооп беребиз? Бул ыйлай турган суроо да. Мен өзүм араң кармап болуп турам, биз кантип жооп беребиз ушул маселелердин бардыгына деп. Анан бирок көңүл жуата турган бир эле маселе бар. Ошол карызды биз ыраазы болуп алдыкпы же жокпу деген маселе. Жеке мен өзүм чубак ажы кыяматка барганда Кудай Таалам Кытайдан сенин чубак ажы $600 карызың бар экен деп айтса, мен айтат элем, мен ага макулдук берген эмесмин. Мен берген эмесмин. Мен парламент ошол депутат келгенге мен добуштагы берген эмесмин. Мен добушуп саткан эмесмин 1000 сомго. Мен жердечилик кылып шайлаган эмесмин. Ошого бар ошолордон сурап ал ошолордон. Деп ошолорго мен атып таштайм. Анткени мен ошого макулдук берген эмесмин. Мен коррупцияга жол берген эмесмин. Мен ага кошулган эмесмин деп мен айта алам. Ошол көңүл. Ошондой эле биздин жарандар дагы, ошондой эле алар болот. Анткени булардын макулдугу жок. Бирок кээ бир жарандар жанагы шайлоо болгондо туура эмес шайлоо кылып, жердешчиликке карап, тууганчылыкка карап, тыйын алып шайлап, мындай бир акыйкат иштеп турган адам эмес, балким өң таанышчылыкка салып, сатып берген добуштары болсо, булар кыяматта жооп беришет. Анткени булар ошого макул болушкан. Дагы бир ушу биздин эфиристин олуттуу суроосу, бул деген карыз. Бүгүнкү күндө өзүңүзгө белгилүү болгондой, биздин мамлекет абдан чоң суммада карызбыз. Биздин бүгүн тирүү басып жүргөн адамдарыбыз эмес, биздин ошол бүгүнкү күндө ушул вируска чалдыгып өлгөн жарандарыбыз дагы, өз ажалы менен өлгөн жарандарыбыз дагы бүт бардыгы тиги дүйнөгө кетип баратканда ошол карыз мойнуна илинип кетип атат. Жана биздин жарык дүйнөгө келип жаткан ар бир кыргыз наристебиз төрөлгөндө эле алар ошо 50 000 сомго жакын акчаны карыз менен кошо төрөлүп атат. Ал эми коомчулукту кызыктырган бир суроо, ошол биздин тиги дүйнөгө кетип жаткан жарандарыбыз ошол карызды мойнуна алып кетип жатат. Ошон үчүн алар тиги дүйнөдө ошол жарандарыбыз жооп береби, же болбосо ошо карызды алып жаткан биздин мамлекет жооп береби? Бул мындай да. Өзү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам да карыз алган, карыздан кутулган. Динибизде карыз алуу бар, карыздан кутулуу бар. Бирок карыз албаганга аракет кылыш керек. Өзү такыр эле. Бизде динибизде ушундай кылып айтылат, эгерде таптакыр ушу зарылчылык өтө эле болуп калса, ошондо карыз алсаң болот. А так, мисалы, карыз албаганга аракет кылыш керек да, карыз албаганга. Адам өлүп кала турган болсо, ошондо дагы эмне деп сурайт, ай, мына карызы барбы жокпу? Карызы болсо, ким кепилдик алат депчи. Кепилдик алгандан кийин, аласа бересеси болгондон кийин анан жаназа окулунат да. Бул карыз маселеси өтө олуттуу маселе. Экинчиден, бүткүл дүйнө бүгүнкү күнү карыз менен жашайт экен мамлекеттер. Ошо эле Америка, ошо эле биздин кошуна мамлекеттер, Казакстан башка. Бизде өзүбүзгө деңгээл карыз быйыл эле алынган жок да. Ушул вопростордун бардыгын былтыр, 5 жыл, 10 жыл мурда, 15 жыл мурда да көтөрүш керек эле. Качан ала баштады? Эң биринчи карыз алгандын эшигин качан башталды? Бүгүнкү күнгө чейин карап туруп эми зарылчылыкта алынып атканы. Демек, карыз бүгүнкү күндө ушул жыл эле алынып калган жери жок. Түшүнүктүү да? Ошон үчүн карыздар ошо топтолуп келип атат. Дагы будан ары да жашообуз бар. Дагы алышы мүмкүн. Дагы барышы мүмкүн. Ошо кандай болбосун, ушуну кутулууга албетте мамлекет буга жоопкер. Мамлекетке ким жоопту келип атабы? Биз мисалы мындай да болушу мүмкүн да, мен бүгүн келдим. Мага чейин бирөөлөр карыз алып койду. Ошон карыздан кичинеден кутулуп атам. Не значит, что мен алып кутулбай коюп аткан жерим жок да. Мага чейин канча алып толтуруп салсын мисалы. Андай эмес. Ошон үчүн анан кийин баягы Кыргызстан ар бир баласына ошо өтүп атканда мойнунда карызы болуп кетип атат. Андай жок. Шариятыбызда андай жок. Бул мисалы шариятта жанагы балда тиги дүйнөдө ошо бирөө алган карыз жок. Мисалы эч ким мисалы мен бирөөдөн карыз эмесминби? Болду. Вот ошо менен кете берет. Анда биздин төрөлүп аткан наристелерибиздин деле карыз болуп төрөлүшү бул туура эмес нерсе экен. Туура эмес, ал жана аша чабуу эле, ал жөндөн эле саясатташтырып эле, коркутуп эле, үркүтүп эле андай эмес. Бирок иншалла ушул жерде бир тазалыкка жана мындай деп айтылат да, мисалы сиз бирөөдөн карыз алсаңызчы, бизден деле суроо берип калат, ушуна карыз алып, ушуну иштетейин дедим эле, мындай алайын деп. Биринчиден тойго карыз алба. Жыргап, сейилдеп, рахаттанганга карыз албайт адам.
карыз каерде муктаж болсо ошону бүтүрүп алганга, ушу үйдүн бир жери бүтпөй калды, ошон үчүн алам. Ооруп аттыр, дары дармек акча жок, ошон үчүн карыз алам. Эми карыз алган киши ал пепси кола окшогон напитокторду ичпеш керек. Жөн эле крандан суу ичсе боло берет ал. Так, ал эт жебей эле койсун. Бурчак деле жесе деле ошондой эле калория. Ал таксиге түшпөй эле койсун, жөө басса деле ошол жерге барат. Көрдүңүзбү? А ушул жерге кеткен акчаларды эмне кылыш керек? Карызга бериш керек. Демек, нар жак бер жак чыгашаларды биз токтотуп, исрапкерчилерди токтотуп, мамлекет ошого жакшынакай карап, налогторду неме кылдыртып туруп, акырындан кутулганга аракет. Мамлекетке түшүп аткан акчалар кайда? Ошо карыздан кутулганга. А биздин карыздар деле андай эле чоң эле проценттик немелер эмес экен. Грантовыйлар бар, башкалары бар. Ошон үчүн биздин мамлекетте өзүнүн кендери бар. Өзүнүн алхамдулилла соодагерлерге мүмкүнчүлүктөрдү берип, ошол жерден жана бардык элибиз алдабай, светтикинби жакшынакай төлөйлү. Жакшынакай суунуку жакшынакай төлөйлү. Бай двойной бухгалтерия, балакат-салакаттердин баарын токтотуп, теневой андай мындайлардын баарын токтотуп, баарыбыз ойлонуп, ошо кой, ушу мен мамлекетке ушу менин салымым болсун. Ошого сооп да калам. Мен ушуда төрөлгөнмүн, каным төгүлгөн, ушул жерде мен өлөмүн, ушул жерде мен көмүлөмүн дегенде. Ушул жерде Алла Таала рызкы берип атабы? Ар бир кандай гана улут болбосун, мен кыргызстандыкмын, Кыргызстан менин жүрөгүм деп туруп, мекеним деп сүйүп жашай турган болсок, мыналарды кутулганга аракет кылсакчы, мамлекеттегилер да тиякта уурулар эмес, чөнтөк уурдап анан качып кетип калгандай. Жок, ошол жерде да бир жакшынакай карап туруп, жылда акырдан үзө берсе, жараткан Алла жардам берет, оңой эле кутулабыз буюрса.